Assalamu alaikum ustaz. Aleyküm assalam. Assalamu alaikum. Bayka kүйөөсү туруп аял турмушка чыгып кетсе жазасы кандай болот? Kүйөөсү туруп турмушка чыгып кеткен болсо, никеси бузулган болсо, зына болот. Бул зына деген эмне кылат? Зына деген берекени алып кетет. Ынтымакты алып кетет. Ден соолукту алып кетет. Ömrüңдөн береке кетти деген сөз сен эч жерде жарыбайсың. Акча тапсаң да жарыбайсың, элге тийсең да жарыбайсың, катын алсаң да жарыбайсың. Ушул Алла Тааланын азабынын үстүндө жүрөсүң. Ошондуктан ал нерсеге алып бара турган нерселерден этет болуш керек. Эң биринчи телефондогу, интернеттеги сүрөттөр, жазышкандар, жасангандар, ушул Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айткандай, ла таттабиу хутуват шайтан, шайтандын изинин артынан баспагыла деген аят бар. Шайтан тартып кете турган жактарга баспай аракет кылыш керек. Эң биринчи, эгерде кимде ким адашып түшүп калган болсо, ал нерседен тооба кылып кайтыш керек тез. Эгерде тооба кылбаса, кайтпаса, ошол нерседе жүрө берген болсо, жанагы айыккыс ооруларга, айыккыс түбүнө жете турган ооруларга, түбүнө жете турган балелерге кабылат. Бул нерсени өз көзүбүз менен көрүп эле жүрөбүз. Ким şu чегарадан чыгып, ошол Алла Таала коюп койгон чегарадан чыгып кеткен болсо, Алла Тааланын жазасын кандай бергенин көрүп жатабыз. Күнөөлөрдүн өз негизи ар биринин даражасы бар. Кээ бирки күнөө бар, кичинекей күнөө бар, чоң күнөө бар. Өзгөчө ошол зынанын күнөөсү, эрежеси эң жаман. Ал берекени алып кетип, ырыскыны алып кетип, ден соолукту алып кетип, баланы алып кетип, өзүңү алып кетип, ушундай карызга батасың. Эч кандай бакытка батпайсың, бакытты таба албайсың. Ошондуктан бул нерседен ким эгерде адашып түшүп калган болсо, дароо тооба кылыш керек. Экинчи кайтпаганга аракет кылыш керек. Ошондой эле ал нерсеге түшпөгөндөр ошол нерсеге зынага алып бара турган нерселерден, себептерден алыс болуш керек.